أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сабагыбызды келген жерден улантабыз. Бүгүнкү сабак Ибрахим алейхиссалам ким болгон жана Ибрахим алейхиссалам эмнеге чакырган жана Ибрахим алейхиссаламдын карманган дини кандай болгон, мына ушул тууралуу кыскача сөз кылабыз. Муаллиф рахимахулла окурманга, угарманга мындай деп дуа кылып атат: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Билгин, Аллах сени өзүнө моюн сунуп баш ийүүгө жолдосун. Албетте Ханифия деген бул Ибрахим алейхиссаламдын карманган дини жолу. Ибрахим алейхиссаламдын Ханифия дини деген бул динде ихластуу болуп, шериги жок жеке жалгыз Аллахка гана ибадат кылып сыйынуу. Буга далил Аллах Куранда Зарият сүрөсүнүн 56 аятында мындай деп айтат: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Мен жиндер менен инсандарды бир өзүмө гана ибадат кылып сыйынуулар үчүн жараттым дейт. Шейх Фаузан хафизаулла бул илим ээсинин сөзүн чечмелеп түшүндүрүп мындай деп айтат: И'лам аршадакаллах. Бул илим ээсинин билгин, Аллах сени өзүнө моюн сунуп баш ийүүгө жолдосун дегени хада дуаун минаш шейх. Бул шейхтин дуасы. Ва хакада янбаги лил муаллими ан яд'уа лил мутааллим. Ар бир мугалим окуучуга, үйрөнүп жаткан адамга, угарманга мына ушундай дуа кылуусу керек. Ва таатуллахи ма'наха имтисалу авамириhi ва житинабу навахи. Ал эми Аллахка баш ийүү деген анын буйруктарын аткаруу жана тыюуларынан сактануу деген. Бул жерде муаллиф рахимахулла окурманга, угарманга Аллах сени өзүнө моюн сунуп баш ийүүгө жолдосун деп дуа кылып атат. Аллахка баш ийген кандай болот экендигин Шейх Фаузан түшүндүрүп атат. Аллахка баш ийген адам бул Аллахтын буйруктарын такай аткарат жана Аллахтын тыйган нерселеринен тыйылат. Аннал ханифията миллата Ибрахим. Ханифия деген бул Ибрахимдин дини, анын карманган жолу болгон. Аллаху Джалла ва Аля амара набияна биттибаи миллати Ибрахим. Аллах пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга Ибрахимдин жолун жолдоону буйруган. Бул тууралуу Аллах Нахл сүрөсүнүн 123 аятында мындай деп айтат: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Биз сага Ибрахимдин таза жолун, динин карманышыңды кабарладык, вахий кылдык. Ал Ибрахим мушриктерден болгон эмес деп Аллах субханаху ва тааля бул аятта баяндап атат. Көпчүлүк адамдар, яһудилер, христиандар, дагы башкалар Ибрахим бул бизден дешет. Ибрахим алейхиссалам
алардан эмес экендигин, Ибрахим алейхиссалам мушриктерден эмес экендигин, Ибрахим алейхиссалам таза динди карманып, ихлас менен ибадатка эч кандай ширк аралаштырбастан жалгыз Аллахтын өзүнө гана ибадат кылган ибадаткөй пенде болгондугун, пайгамбар болгондугун Аллах субханаху ва тааля өзүнүн сөзү болгон Кур'анда бир нече аяттарда баяндайт. Аль-Ханифия миллатул ханиф ва хуа Ибрахим алейхиссалату вассалам. Ханифия деген бул Ханифтин, Ибрахим алейхиссаламдын жолу. Вал ханиф хуал муқбилу алаллахил му'риду амма сивах. Ханиф деген бул Аллахка чын жүрөктөн жүз буруп, башкалардан жүз буруп алыстаган адам. Ал-муқбилу алаллах би қалбихи ва а'малихи ва ниятихи ва мақасидихи куллиха лиллах. Ошондой эле ал ханиф деген Аллахка жакын келе турган адам, жүрөгү, иштери, ниети жана максаттарын толугу менен Аллах үчүн арнаган адамды ханиф деп коет. Вал му'риду амма сивах. Ал ханиф Аллахтан башка нерселерден улак болуп баш тарткан адам. Мына ушул ханиф бул Ибрахим алейхиссалам. Валлаху амарана биттибаи миллати Ибрахим. Аллах бизге Ибрахимдин жолун жолдоону буйруган. Бул тууралуу Аллах Хадж сүрөсүнүн 78 аятында мындай деп айтат: "Ва ма жа'ала алейкум фид-дини мин хараж миллата абикум Ибрахим." Аллах силерге динде кыйынчылык жараткан жок. Силерге буйрулган дин атаңар Ибрахимдин дини дейт. Ва миллату Ибрахим ан та'будаллаха вахдаху мухлисан лахуд-дин. Ибрахимдин дини кандай болгон деген суроого жооп, Ибрахимдин дини бул динде ихластуу болуп, шериги жок жеке жалгыз Аллахка гана ибадат кылып сыйынуу. Ибадатка эч кандай ширк аралаштырбоо мына ушул Ибрахим алейхиссаламдын дини болгон. Ошол үчүн Аллах субханаху ва тааля бизди Ибрахим алейхиссаламдын динин ээрчүүгө буйруп атат. Ибрахим алейхиссаламдын динин ээрчиген адам кандай болот дегенде, ал адам ибадаттын баарын жалгыз Аллахка гана арнайт. Ибадатында эч кандай ширк аралаштырбайт. Хадихил ханифия. Мына ушул Ибрахим алейхиссаламдын ханифия дини деп аталат. Ма кала ан та'будаллаха фақат, бал кала мухлисан лахуд-дин. Аллах тек гана Аллахка ибадат кылгыла дебестен, динди таза ихлас менен Аллахка арнагыла деп атат. Бул тууралуу Аллах субханаху ва тааля Кур'анда көптөгөн аяттарда баяндаган. Ошол аяттардын кээ бирин айта турган болсок, Аль-Кахф сүрөсүнүн 110 аятында Аллах субханаху ва тааля мындай деп айтат: "Ва ла юшрик би ибадати раббихи ахада." Роббусуна жасаган ибадаттарында Аллахка эч кимди шерик кылбасын деп атат. Ошондой эле Ан-Ниса сүрөсүнүн 36 аятында Аллах мындай деп айтып атат: "Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a." Аллахка ибадат кылгыла жана ага Аллахка эч нерсени шерик кылбагыла деп атат. Араб тилинде эреже бар. Араб тилин билгендерге пайда иретинде эскертип айтып кетебиз. Бул эрежени Шейх Фаузан хафизаулла тафсиру
Калиматы Таухид китебинин 91-бетинде эскерүү айтат. Жогорудагы эки аятта Ал-Кахф сүрөсүнүн 110 жана Ан-Ниса сүрөсүнүн 36 аятында ахада менен шай'a деген сөз келип атат. Вала юшрик би ибадати раббихи ахада деген сөз келип атат. Ахада. Андан кийинки аятта вала тушрику бихи шай'a. Аллахка эч нерсени ширк кылбагыла дегенде шай'a деген сөз келип атат. Ушул эки сөз накира болуп атат. Накира деген бул арабча сөз. Анын мааниси белгисиз деген. Бул жерде эки сөз тең, эки аятта келген эки сөз тең. Ахада, шай'a, накира белгисиз болуп атат. Мындайча айтканда, ма'рифа белгилүү болгон жок. Накира сыягында, накира агымында келип атат, накира формасында келип атат. Демек эреже бар. هذا نفي عام والمنفي نكرة والنكرة في سياق النفي تعم كل شيء. Бул жалпылай жокко чыгаруу болуп аталат. Жалпылай жокко чыгаруу болуп аталат. Аллахка эч кимди шерик кылбасын деп атат. Ошондой эле вала тушрику бихи шай'a. Ага Аллахка эч нерсени шерик кылбагыла деп атат. Демек жокко чыгаруу. Нафи болуп атат. Жокко чыгарылган нерсе белгисиз накира болуп атат. Жокко чыгарылып аткан нерсе накира белгисиз болуп атат. Демек ал эми белгисиз накира сөзү ахада шай'a деген накира сөзү сүйлөмдүн жокко чыгаруу агымында келсе, ал бардык нерсени өз ичине камтыйт. Бул жерде ахада шай'a деген жокко чыгаруу агымында келип атат. Ошондуктан бардык нерсени өз ичине камтыйт. Кантип дегенде, Аллахка эч кимди шерик кылбасын дегенде, эч ким дегенде бардык нерсе кирип кетет. Ошондой эле вала тушрику бихи шай'a. Ага Аллахка эч нерсени шерик кылбагыла дегенде дагы эч нерсеге бардык нерсе кирип кетет. Жаратылган нерсенин баары кирип кетет. Аллахка эч нерсени шерик кылбагыла дегенде периштелер дагы кирип кетет. Периштелер да шерик кылбаш керек. Пайгамбарлар дагы кирип кетет. Пайгамбарлар дагы шерик кылбаш керек. Жер асмандагы нерселердин баары кирип кетет. Тоо, таш, мазар, суу, бүтүндөй бардык нерсе. Ата бабаңдын арбактары, манастын арбагы, караңгы түн, пычак баары кирип кетет. Эч нерсени ага Аллахка ширк кылбагыла деп атат. Демек эч нерсени пайгамбарларды, периштелерди, ата бабаңдын арбактарын, тоо, таш, мазар, суу, мына ушундай нерселердин баарын шай'ан эч нерсе өз ичине камтып алат. Демек Аллахка эч нерсени шерик кылбагыла дегенде ушул нерсени түшүнүшүбүз керек. Бул сүйлөм кайтаруу агымында келип атат, кайтаруу формада келип атат. Кайтаруу формада келген накира сөз ал бардык нерсени өз ичине камтып алат. Баракаллаху фикум. Яни ва таджитанибу ширк. Тактап айтканда ширктен алыс бол. Ширкке жол бербе. Ибадатка эч кандай ширк аралаштырба. Лианнал ибадата иза халатаха ширку баталат. Анткени ибадатта ширк аралашып кала турган болсо, ал ибадат жараксыз болот. Ал ибадат болуп аталбайт. فلا تكون عبادة إلا إذا كانت سالمة من الشرك الأكبر والأصغر. Ибадатта чоң жана кичине ширк жок болсо гана чыныгы ибадат болуп саналат. Кадырлуу мусулман бир тууган, ибадатта такыр ширк болбош керек. Сен ибадат деп кылып аткан нерсеңде эч кандай ширк аралашпаш керек. Чоң ширк, кичине ширк аралашпаш керек. Ибадат деген бул кыскача бир сөз менен айтканда Аллах жакшы көргөн ар бир сөз,
ар бир иш бул ибадат болуп аталат. Сен ошол Аллах жакшы көргөн ар бир сөздү, ар бир ишти Аллах үчүн кыл. Кээ бирлер ойлошу мүмкүн, Аллах үчүн кылып атам го деп. Эл көрсүн, эл уксун үчүн кылба, Аллах үчүн кыл. Аллах мени көрүп турат, билип турат. Мен буну адамдардын мактоосуна, адамдардын бир кийин мени эскерип калуусу үчүн эмес, мен муну Аллах үчүн кылайын деген чын ихлас менен кыл. Бул тууралуу Аллах Байина сүрөсүнүн 5-аятында мындай деп айтат: "Ва ма умиру илля ли'абудуллаха мухлисина лахуд-дин хунафа". Аларга чыныгы динди таза бекем кармап, бир гана Аллахка ихлас менен ибадат кылып сыйынууга буйрук кылынды дейт. Ушул аятта хунафа сөзү бул ханиф сөзүнүн көпчүлүгү. Бул аятта келген хунафа сөзү ханиф деген сөздүн көпчүлүгү. Анын мааниси Аллахка чын жүрөктөн ихлас менен таза ибадат кылган адам. Ушуну түшүндүрөт. Ва хадихил ибадату амараллаху биха жами'ал халq. Ва хадихил ибадату амараллаху биха жами'ал халq. Кама кала та'ала: "Ва ма халактул джинна вал инса илля ли'абудун". Бул ибадатты Аллах бардык макулуктарга буйрук кылган. Аллах бүтүндөй калк калайыкты мына ушул ибадат үчүн жараткан. Бул тууралуу Аллах субханаху ва таала Зарият сүрөсүнүн 56-аятында айтып атат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля ли'абудун". Мен жиндер менен инсандарды өзүмө ибадат кылуу үчүн жараттым деп. Ушул аятта я'будун сөзү келип атат. Ва ма'на я'будун юфридунани бил ибада. Ибадат кылуу үчүн жараттым деген Аллахтын сөзүнүн мааниси ибадатта мени жалгыздоо үчүн деген маанини түшүндүрөт. Демек, ибадатта Аллахтын өзүн жалгыздоо керек. Бул деген эч кандай ширк аралаштырбастан ибадаттын баарын Аллахка арноо керек дегенди түшүндүрөт. Фал хикмату мин халқил халқи аннахум я'будун Аллаха мухлисина лахуд-дин. Жаратылыштын, тактап айтканда калк калайыктын жаратылуу максаты, инсан менен жиндердин бул дүйнөгө жаратылган максаты алар Аллахка чын жүрөктөн ихлас менен ибадат кылуу. Оюн, күлкү, шан, шөкөт үчүн биз жаралган эмеспиз. Кадырлуу мусулман бир тууган, биздин бул дүйнөгө жаралган максатыбыз оюн, күлкү, шан, шөкөт, үй салуу бул эмес. Биздин бул дүйнөгө келген максат Аллахка ибадат кылуу. Эң негизги максатыбыз ушул негизги максатты биз унутпашыбыз керек. Минхум ман имтасала ва минхум ман лам ямтасил, лакиннал хикмата мин халқихим хия хадихил ибада. Айрымдары бул Аллахтын буйругуна баш ийди, ал эми айрымдары баш ийген жок. Бирок алардын, калк калайыктын, инсандардын, жиндердин бул дүйнөгө жаратылгандагы максаты ушул ибадат. Фаллади я'буду гайраллах мухалифун лил хикма мин халқил халq ва мухалифун лил амри ва шар'. Ким Аллахтан башкага ибадат кылса, ибадатында ширк аралаштырса, ал жаралган максатына каршы чыккан болот. Ошондой эле шариятка жана Аллахтын буйругуна каршы иш кылган болот. Ва Ибрахиму хуа абул анбия аллази жаъу мин ба'дихи факуллухум мин зурриятихи ва лихаза кала жалла ва ала ва жа'ална фи зурриятихи ан-нубуввата вал китаб факуллухум мин бани Исраил хафиди Ибрахима илля Мухаммадан فإنه من ذرية إسماعيل فكل الأنبياء من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام تكريما له. Ибрахим алейхиссалам өзүнөн кийин келген пайгамбарлардын атасы. Бардык пайгамбарлар Ибрахимдин урпактарынан болот. Ошондуктан бул тууралуу Аллах Анкабут сүрөсүнүн 27-аятында мындай деп айтат:
анын Ибрахимдин урпактарына пайгамбарлыкты жана китепти ыргоолодук дейт. Ал тургай Исраил урпактарынын баары Ибрахим алейхиссаламдын неберелери болушат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям болсо Исмаилдин урпагынан келет. Ибрахим алейхиссаламдын эки уулу, эки баласы болгон. Исмаил жана Исхак деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол бир уулу Исмаилден келген. Калган пайгамбарлар Исхактан келген. Ошентип бардык пайгамбарлар Ибрахим алейхиссаламдын урпагынан болушкан. Важаалаллаху имаман линнаси, яъни кудва. Аллах Ибрахим алейхиссаламды адамдар үчүн имам кылып койгон. Бул дегени адамдар үчүн имам кылды дегени адамдар үчүн үлгү кылды деген маанини түшүндүрөт. Бул тууралуу Аллах Бакара сүрөсүнүн 124-аятында мындай деп айтат: Кала инни жаилука линнаси имама. Аллах Ибрахим алейхиссаламга мен сени адамдар үчүн имам кыламын деп айткан. Ошондой эле Нахл сүрөсүнүн 120-аятында да мындай деп айтат: Инна Ибрахима кана умма. Чындыгында Ибрахим имам болгон дейт. Яъни Шейх Фаузан хафизахулла айтып атат, бул имам болгон дегени, яъни имаман юктада бих. Демек имам болгон дегени адамдарга үлгү болгон, адамдар үлгү ала турган имам болгон деген маанини түшүндүрөт. وبذلك أمر الله جميع الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Мына ушундай кылып Аллах бардык маклуктарга мен жиндер менен инсандарды өзүмө ибадат кылуу үчүн жараттым деп буйруган. فإبراهيم دعا الناس إلى عبادة الله كغيره من النبيين. Ибрахим алейхиссалам башка пайгамбарлар сыяктуу эле адамдарды Аллахтын өзүнө ибадат кылып сыйынууга чакырган. Куллул анбия дa'у an-nasa ila ibadatillah wa tarki ibadati ma siwah kama qala ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Бардык пайгамбарлар адамдарды Аллахтын өзүнө гана ибадат кылып сыйынууга, ибадаттын баарын Аллахка гана арноого чакырышкан. Буга далил Аллах Куранда Нахл сүрөсүнүн 36-аятында мындай деп айтат: Чындыгында биз ар бир коомго Аллахка гана ибадат кылып сыйынгыла, тагуттан алыс болгула деп айта турган пайгамбарларды жибергенбиз дейт. Бүтүндөй бардык пайгамбарлардын чакырган чакырыктарынын, дааваттарынын негизи, асыл булагы бир болгон, ал таухид. Тактап айтканда таухид деген бул ибадатта Аллахты жалгыздоо, ибадаттын баарын Аллахка арноо. Ал эми шарият мыйзамдар ар башка болгон. Пайгамбарларга келген шарият мыйзамдар ар башка болгон. Шарият дегенде биз Аллахтын буйруктарын, тыюуларын, Аллахтын адал жана арам нерселерин түшүнөбүз. Шарияттар кылымдар бою ар түрдүү элдерге ылайык келип, элдердин муктаждыгына жараша өзгөрүп турган. Акырында ислам шарияты келген. Бул ислам шарияты келгенде мурунку бардык шарияттардын өкүмү жоюлган. Бул ислам шарияты өзүнөн алдыңкы бардык шарияттардын өкүмүн жокко чыгарган. Бирок түпкү багыты Аллахтын өзүнө гана сыйынуу, таухид эч качан өзгөрбөйт, өзгөргөн эмес. Бир. Бул таухид пайгамбарлардын негизги максаты болгон. Пайгамбарлар чакырган чакырыктын өзөгү мына ушул таухид болгон.
Шейх Фаузан хафизахуллах сөзін улап мындай деп айтып атат: أما الشرائع التي هي الأوامر والنواهي والحلال والحرام فهذه تختلف باختلاف الأمم حسب الحاجات. Ал эми шарияттар, буйруктар, тыюулар, адал жана арам нерселер ар бир коомдо алардын муктаждыктарына жараша ар башка болуп өзгөрүп турган. Юшарриуллаху шариатан сумма янсахуха би шариатин ухра. Аллах бир шарият жөнөтүп, кийин аны башка шарият менен алмаштырып турган. إلى أن جاءت شريعة الإسلام فنسخت جميع الشرائع. Бул нерсе ислам шариаты келгенге чейин ушундай болуп уланган. Андан кийин ислам шариаты өзүнөн мурунку бардык шариаттардын өкүмүн жойгон, жокко чыгарган. Ва бақият хия иля ан тақума ас-саа. Эми ислам шариаты кыямат күнүнө чейин бекем турат, өзгөрбөйт. Амма аслу динил анбия ва хуа таухид фахуа лам юнсах ва лан юнсаха. Ал эми пайгамбарлардын дининин түпкү негизи таухид, бир Аллахка сыйынуу, ибадатта Аллахты жалгыздоо эч качан өкүмө жокко чыгарылган эмес жана эч качан жокко чыгарылбайт. Динухум вахидун ва хуа динул ислам бима'на ал-ихлас лиллахи бит-таухид. Бардык пайгамбарлардын диндери бир эле ислам. Маани жагынан алганда ихлас менен Аллахка гана ибадат кылып сыйынуу болгон. Сабагыбызды ушул жерден токтотобуз. Калганын иншаалла биизнилла кийинки сабагыбызда улантабыз. Субханака Аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.